Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, Тирмизиде келген хадис сахих. Удуллаха ва антум муқинуна бил ижаба. Аллах тааламдан силер дуа кылган кезде якин менен, көңүлүңөрдү буруу менен дуа кылгыла дейт. Ошол нерсе жооп берилет, кайтарылат деп. Ва аламу анналлаха ла ястажибу дуа мин қалбин гафилин ла. Билип алгыла. Аллах таалам кайдыгер жүрөктөн, ой бөлүнгөн жүрөктөн Аллах таалам жооп бербейт дейт мындай. Айтып атасызбы, кээ бирлер жаттап алган нерсени айтат ба, эл үчүн айтып коет ба, билбейт. Ушул жашка келип дуаны жаттап алган жокпу деген нерсе менен жаттап алып, анан шакылдатып айтып коюш мүмкүн адам алдан. Андай дуалар жооп берилбейт. Адам дуа кылганда муқинуна билижаб, Аллах таалам жооп берет деп чын жүрөктөн жалынып, жалбарып, жүрөк менен тилдин бирге айкалышып айтылганда, мына ошондо жооп берет. Дагы бир себептеринен дуанын кабыл болбошунун, жооп берилбешинин себептеринен жүрөктө шектин болушу дагы, шек болуп, болсо болдур, болбосо дагы бир жагын көрөрбүз дегендей. Ойку кайкы нерсе да бар да. Бирөөдөн берсең берем, бербесең деле өзүң бил, мен муктаж деле эмесмин дегендей бар го адамда. Аны адамдар айтат. Берсең алып коем, бербесең муктаж деле эмесмин дегендей бир сүрөттү көргөзүү дагы дуаны кабыл болбошунун себептеринен. Ошон үчүн Муслимде 2679 хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуну айткан, мисалы. Ла якул ахадукум дейт. Араңардан бирөө ушундай кылып айтпасын. Аллахумма гфирли ин ши'та. О Аллахым, күнөмдү кечир эгер кааласаң депчи. Ирхамни ин ши'та. Ырайымың төк эгер кааласаң деп. Урзукни ин ши'та. Мага рызкыңды бер эгер кааласаң. Андай кылбасын, мындай кылып дуа кылбасын дейт. Эмне деш керек? Вал я'зим мас'алата. Сураган нерсеңди бекем ишенич менен Аллах таалам бере көр. Аллах күнөмдү кечире көр. Аллах ырайымды төгө көр. Сен ырайым төкпөсөң ким мага төгөт, сен кечирбесең ким кечирет дегендей Аллах тааламга жалынып жалбарып дуа кылуу керек да. Иннаху яф'алу ма яша. Аллах таалам каалаганын кылат. Ла мукрихала. Аллах тааламды эч ким үстүнөн үстөмдүк кылып, мажбурлап неме кыла албайт. Ошон үчүн тек гана Аллах таалам колунда бул. Аллах таалам берет деген жакшы үмүт менен дуа кылыш керек. Дагы бир себептеринен ошол дуада бир күнөө иштерди чакырык болушу, же болбосо тууган урук менен бөлүнүп жарылууга болгон чакырык болбош керек. Ошондой нерселерде болсо, анда дуа кабыл болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мусад Ахмадда келген хадисте айтат: "Ма мин муслимин яду абидауатин лейса фиха исмун вала катиату рахимин илля атаху Аллаху биха ихта салас." Кайсы бир мусулман адам дуа кылган кезинде ал жерде күнөө болбосо сөзүндө, жана тууган урук менен үзүү болбосо, Аллах таалам дуасын кабыл кылат. Ошо үч нерсенин бирин берет дейт. Иман туаджала лаху да'вату. Же болбосо дуанын бир бөлүгү бул дүйнөдө эле алат. Ошо дуаны бул дүйнөдө эле алат. Буга кунт койуңуздар. Көптөр айтат, дуанын кээ бирөөсү кабыл болбой атат, кечигип атат деген. Ошол дуанын кабыл болуу үчкө бөлүнөт. Же ошонун үзүрүн, жакшылыгын бул дүйнөдө эле аласыз, мөмөсүн. Ва иман яддахираха лаху фил ахира. Же болбосо акыретте аласыз. Бул дүйнөдө эмес, акыретте аласыз. Ошон үчүн үмүт үзбөш керек. Көрдүңүздөр, канчалык көп дуа кылсаңыздар, натыйжасын көрбөсөңүз да кыла берсеңиз, алынын жакшылыгы, мөмөсү, үзүрү кыямат кайымда сактала берет сизге. Яддахираха, ошого сактап коет дейт. Бул деген сөз сизге жакшы, ушул акыретте сакталып калганы жакшы. Ва имман ясрифа анху минасуи митлаха. Же болбосо ошондой бир жамандыкты Аллах таалам көтөрүп кетет дейт. Бир дуа кылдыңыз, ошо дуаңыздын себеби менен Кудай таалам сурандыңыз, келаткан жамандыкты көтөрүп кетет да. Көрдүңүзбү? Аны адам сезбейт да, сезбейт. Бирок жакшылыкты Аллахым бөөдө кырсыган сактай көр. Ошондой жамандыктардан сактай көр деп, оору сыркоо, ар кандай бале мен көтөрө албаган нерселерди ушинтип сурануунун артынан Аллах таалам сиз көтөрө албаган ушундай кырсыктарды көтөрүп кетет, адам аны сезбейт. Бул жактан дуам кабыл болбой атат деп түшүнөт. Ошо менен биз билдик, дуа бул дүйнөдө берилиши мүмкүн, же акыретте берилиши мүмкүн, же болбосо ошондой бир келаткан балени көтөрүп кетиши мүмкүн. Анан туугандар менен деген сөз, туугандардан бөлүнүү, о Аллахым мени ушуну бөлүп сал. Күнөө деген сөз ушул сиздин чакырыңызда күнөө бар да. Күнөөгө чакырган бир дуа кылып суранасыз да. О Аллах таалам мага кредит бере көр, кредит алдырта көр, же болбосо кайсы бир иште күнөө болсо, ошол күнөө ишти суранасыз да, Алла сактасын. Же мага арак ичүүнү уруксат бер. Ошондой бир күнөө болгон нерсени сөзүңүздө бар. Ошол нерсени дуаңызда болсо, ал кабыл болбойт. Же болбосо мени периште кыла көр, мени же болбосо пайгамбар кыла көр дегендей бир күнөө иштерди айтасыз да. Мен мисалда берсек түрү көп.
Эң негизгиси ушул сөздө күнөө болушу жана тууган уруктар менен, же болбосо мен ушу бир тууганымды менен ажыратып сал, мен аны менен катташпай эле коеюн, туугандык мамиле кылбай эле коеюн, анын жүзүн ары кылып сал деп ошондой нерселер болбойт. Дагы бир чоң себептерден эң негизги себептердин бири арам оокат. Арам оокат жеген арам болсо, кийген арам болсо, жеген ичкен арам болсо, ушул дагы эң чоң себептерден туган. Канча намаз окуса деле, жакшы амалдар болсо деле, бирок иштеген иши арам, жеген оокат арам болсо, бул дагы кабыл болбойт. Муслимде келген 1015 хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис улап айтат: "Закар раджулу ятуилу сафара агбара ямудду ядей иля сама." Бир адам жолдо сапар, узак сапарда жүрүп, чачтары чаң болуп калган, сууга чаңкып ушундай бир чөлдө калып калган адамды сүрөттөлүп айтат да. Узун сапарда болуп, асманга колун көтөрүп дуа кылат: "О, Роббим, Роббим" деп. Суранса да бирок эмнеге? "Ва матаму харам", жеген тамак арам, "Ва машрабу харам", ичкен ичимдиги да арам, "Вал малбасу харам", кийими да харам, "Ва гудия бил харам", арам менен азыктанып келген. "Фа анна юстажабула", анан каяктан дуабыз кабыл болсун дейт да. Көрдүңүздөрмү? Аллах сактасын. Мына ушул негизги себептер туугандар, дуа кабыл болбой калыштын себептери.